Жакшы көргөндөр жаныңарда эле. Мен аны ой жүгүрткөндү үйрөнгөндөн тартып эле жакшы көрөм. Ооба, дегенде аны мени менен оюнчуктарын бөлүшүп ойногон үчүн жакшы көргөм. Көкүлү бар, көзү бүтүк бала эле. Анан 1-класска бардык. Бири-бирибизди тааныган үчүн бир партага отуруп алдык. Түстүү карандаштар өчүргүчү менен бөлүштү. Жок, бул ирет бөлүшө берген буюмдар үчүн эмес, мени коргоп баштаган үчүн жакшы көрдүм. Ооба, менин кош өрөм болуп турган чачымды тарткалаган балдардын сазайын берчү. Ыйлап калсам сооротчу. Портфелимди үйдөн мектепке, мектептен үйгө ташыйт. Бирок 7-класста окуп жатканда ал мындай сырын төгүп, бизге англис тилинен берген мугалимди жакшы көрөрүн айтты. Акмак десе, мен аны айткан жокмун. Англис тилчи мугалимди айтам. Азыр да жиним келет. Ошондо да ичим күйгөн. Бирок чын эле солуу эжей болчу. А мен ал кезде эмне? Тыңыраак боенгонду да билчү эмесмин. Баса, биринчи ирет мен ошондо боендум да. Же бир баалап койсочу. Өзүңдү эмне кылып алгансың? Деген түшүнбөгөн көз караш менен карап. Боеп алгам, боеп. Сен үчүн. Деп айта алган эмесмин. Уялып кетип, өчүрүп койгом. 9-класста болсо, ал биздин класстагы Айпери менен сүйлөшүп алган. Ыйлаган жокмун. Жок, калп айтам. Эч кимге көргөзбөй, 1-2 жолу ыйлагам. 1-2 эле жолу. Мектепти бүткөн соң ал башка окуу жайга, мен башка окуу жайга өтүп кеттик. 1-курста ал мага телефон чалды. Мас болуп калдым. Үйгө бара албай жатам дейт. Жетип бардым. Түнкү клубда экен. Бетим муздак суу менен жууп, салкын абада ары бери бастырып соолуктурдум. Айпериси менен урушуп кетиптир. Ошого ичкен экен. Кубанганымды айтпагыла. Бир ирет болсо автокырсыкка кабылды. Ооруканага кантип жеткенимди билбейм. Кирсем, Айперисинин колун кармап, сынган бутун асып керебетте жатыптыр. Уф, ушул Айпери. Жетип барып алыптыр менден мурун. Бирок ал бир эле күн барды. А мен күн сайын ар кайсын алып барам. Бир күнү манты, бир күнү палоо, бир күнү жөн эле банан. Айпериси менен дагы урушуп кетиптир. Арманы мага айтат. Аны менен кошо кайгырган киши болом. Ичимден жыргайм, билбейм. Бирок ал мага көңүл бөлбөй койду. Айпериден кийин Гүлнур менен сүйлөштү. Алина менен сүйлөштү. Андан кийин Алтынай менен. Карагылачы, мен ар бирин билет экенмин. 3-курста окуп жүргөндө анын апасы үйүнө чакырды. Коңшу болчубуз да. Балам, бүгүн келечектеги келини менен тааныштырганы жатат. Сен мага аны муну жасашып койчу, дейт. Ичим өрттөнүп кетти. Эмне, жакында үйлөнгөнү жатабы? Ооба, күздө. Тамак жасадык, салат даярдадык. Пияз арчымыш болуп, ыйлап да алдым. Тимели шолоктойм. Бир убакта тиги бүтүк келди. Жасанып, гүл көтөрүп алган. Кана келин бала? Женим келип, кекете сурадым. Келет азыр. Мен үйдө эле күтөм. Карачы, сонун гүлдөр бекет. Розабы? Абдан баналдуу. Менимче ага жагат. Жакшы эле болду. Мейли, мен кетейин. Бардыгын даярдап бүттүк. Ай кызым, кетпей тур. Көрүп кет да келин баланы. Апасы сөзгө аралашты. Ооба десеңиз, көрөйүнчү мунун келечектеги жубайын. Кандай неме экен? Кекете сүйлөп, жаңы келип таанышчу кызды күтүп отуруп калдым. Столдун үстү даярдалган. Бир сыйрадан чай ичтик. Атиги келин сөрөй жок. Ой, кечигип жатат-ку, деди апасы. Келсе керек деп коет. Ичимден женим кайнап жатты. Балам, ага алтын шакектен мурун саат белек кылат окшойсуң, деп апасы күлүп калды. Жок, биринчи шакек тагам. Чыдабай кеттим. Ыйлагым келип чыкты. Капыстан эле теги жанымда отурган бүтүк тизилей отура калды да, саатты кийин белек кылам мага жубай болчу, деп чөнтөгүнүн шакеги алып чыкса болобу? Тигичи? Оозума ушул келиптир. Эч ким келбейт. Апам экөөбүз ушинтип сүйлөшүп алганбыз. Мен сени жакшы көрөм. Жубайым болосуңбу? Ыйлап жибердим. Ушунчалык бактылуу элем. Көкүрөгүм кубанычка толуп турду. Жооп бербейсиңби?
тезем ооруп чыкты. Бул жак кафел го билесиң. Жинди, макулмун да албетте. Баналдуу болгон розаларды бербей эле коеюн, апа? Апасын карап күлүп алды. Баналдуу эмес, мен жинимге эле ошентип койгом. Ким эле роза алгысы келбесин. Бир эле убакта ыйлап да, күлүп да, сүйлөп да жаттым. Ошону менен биз күзүндө үйлөнүп алдык. Баса, жакында эле мага алтын саат билек кылды. Муну менен мактанбай кое албайм. Эмнени айтмакчымын? Силерди жакшы көргөндөр жаныңарда эле жүрөт. Байкагыла.